Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин медиа борбору тарабынан даярдалган жаңылыктар менен мен Гүлзар Талипова тааныштырам. Саламатсыздарбы? Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети бабалардын баскан жолу урпактарга улуу мурас аталышындагы эл аралык семинар көргөзмөсүн өткөрдү. Кыргыз мамлекеттик университетиндеги билим берүүдөгү инновациялык мамиле, башталгыч мектепте санариптик технологиялар жана салттык методдордун интеграциясы аталышында эл аралык илимий практикалык конференция өттү. Педагогика жана психология институтунда улуттук тем дүйнөлүк бийиктик аталышында иш-чара өттү. Кыргыз мамлекеттик университетиндеги улуттук баалуулуктар ата мурасы аталышында симпозиум болуп өттү. Кыргыз мамлекеттик университетинин эл аралык журналистика жана медиа коммуникациялар бөлүмүнүн студенттери жана медиа борборунун кызматкерлери Кыргызстандагы Евразия медиа мектебинин ишине катышты. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети бабалардын баскан жолу урпактарга улуу мурас аталышында эл аралык семинар көргөзмөсүн өткөрдү. Иш-чара Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик жарлыгынын жана Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин 80 жылдыгынын алкагында уюштурулуп, ага Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын стратегиялык пландоо бөлүмүнүн башчысынын орун басары Октябрь Капалбаев, журналист-публицист Жамбы Жусубалиева, Кыргыз мамлекеттик университетинин мамлекеттик тил, жаштар саясаты жана спорт боюнча проректору Жайна Садыкбек кызы, профессордук окутуучулар курамы жана студенттер катышты. Иш-чаранын алкагында Магрифа Рахимова атындагы Кошумча кесиптик билим берүү институтунун директору Гүлнара Осенгазиева жана Казакстан Республикасынын жетису өлкө таануучулар борбордук коомдук бирикмесинин директору Каржат Андас эки тараптуу өз ара пайдалуу кызматташтык келишимине кол коюшту. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде билим берүүдөгү инновациялык мамиле, башталгыч мектепте санариптик технологиялардын жана салттык методдордун интеграциясы аталышындагы эл аралык илимий практикалык конференция өттү. Ушул конференциянын алкагында дагы мына ушул 12 жылдык билим берүү трансформациясында кандай өзгөрүүлөргө дуушар болуш керек, билим берүү сапатын жогорулатыш үчүн ошол салттуу методика менен санариптик технологиялар, инновациялык методдорду кандай айкайлаштырыш керек, ошол эле учурда жумшак көндүмдөрдү балдарда өнүктүрүш үчүн эмнеге көңүл бөлүш керек, тарбия жаатында кандай иштерди жүргүш керек деген теманын алкагында кызуу талкуулар жүрүп атат. Иш-чара Кыргыз мамлекеттик университетинин 80 жылдыгына карата гибриддик форматта өткөрүлүп, ага Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Айгүл Абдыраева, илим, эл аралык мамилелер жана инновациялар боюнча проректору Айгүл Чалданбаева, гуманитардык педагогикалык колледжинин директору Токтобүбү Ашымбаева, Улуу Британия, Польша, Казакстан, Өзбекстан, Татарстан, Кыргызстан жана башка өлкөлөрүнүн окумуштуулары жана университеттин профессордук окутуучулар курамы катышты. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин эл аралык журналистика жана медиа коммуникациялар бөлүмүнүн студенттери жана медиа борборунун кызматкерлери Кыргызстандагы Евразия медиа мектебинин ишине катышты. Медиа мектебинин ишинде НТВнын жыйынтыктоочу программасынын алып баруучусу Владимир Чернышев, ТВдагы маалыматтык журналистика, заманбап маалымат агымына кантип атандашу керек, журналист наука телеканалынын алып баруучусу Антон Ватяковский, кадрда кантип туура иштөө керек, тексти оңой мыкты видеону кантип тартуу керек, Russia Today, КМШ жана Балтика өлкөлөрүнүн уктуруу дирекциясынын атайын кабарчысы Константин Придыбайло, кадрда кантип туура алып баруу керек, стримдер жана түз эфирлер, медиа эксперт 9 күмүш жана 1 алтын YouTube баскычынын ээси Алексей Дюков вертикалдуу видеолордун алгоритмдери, тенденциялар, механикалар, перспективалар темаларын ортого салды. Иш-чаранын жүрүшүндө катышуучулар кызыктырган көптөгөн маалыматтарды алды. Все зависит от взгляда журналиста на события. Если тебе не интересно это событие, ты его интересно никому не расскажешь. Поэтому журналист, если он интересуется темой, если он в теме, то он найдет интересные детали, интересный поворот этой темы и интересную тональность, которую он это расскажет аудитории. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Шарипа Кадырова атындагы дүйнөлүк тилдер жана эл аралык мамилелер институтунда Кытай тили декадасы ийгиликтүү жыйынтыкталды.
Иш-чарага Кыргыз мамлекеттик университетинин Шарипа Кадырова атындагы дүйнөлүк тилдер жана эл аралык мамилелер институтунун профессордук окутуучулар курамы жана студенттери катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө Кыргыз-Кытай факультетинин окутуучусу Асылкан Жаныбекова "Менин кыялым Кытай тилин окуу менен дүйнө кыдыруу" аталышында лекция окуду. Лекциянын алкагында Кытай операсы, Кытай искусствосу тууралуу маалымат берилип, Кытай тилин үйрөнүү аркылуу кандай ийгиликтерге жетүүгө боло тургандыгы тууралуу айтылды. Декада Кытай тилине кызыккан студенттердин кызыгуусун арттырып, дүйнөгө болгон көз карашын кеңейтүүгө багытталган. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин педагогика жана психология институтунда улуттук дем дүйнөлүк бийиктик аталышында иш-чара өттү. Иш-чаранын жүрүшүндө Кыргызстандын идеологиясын талкуулоо, улуттук жана дүйнөлүк деңгээлде бийиктиктерге жетишүү жолдору жөнүндө маселелер талкууланды. Ошондой эле улуттук идеологиянын маанисин жана анын жайылтуунун жолдору тууралуу маалымат алышты. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде Кыргыз мамлекеттик университетинин 80 жылдыгына жана этнограф Амантур Акматалиевдин 90 жылдыгына карата улуттук баалуулуктар ата мурасы аталышында симпозиум болуп өттү. Буга чейинки 10 жол улуттук демди жонуна көтөрүп, эл кыдырып, аймактарды, региондорду кыдырып, жайылтууга өзүнүн зор салымын кошкон белгилүү этнограф ким болгон? Бул сөзсүз мына ушу Амантур Акматалиев агайыбыз болгон. Теманы туура тандап, агайдын да 90 жылдыгына бүгүнкү иш-чаранын арналып аткандыгы дагы өтө маанилүү. Ошондуктан уюштуруучуларга, жалпы агайдын үй бүлө мүчөлөрүнө, студенттерге терең ыраазычылык билдирем. Симпозиумдун максаты билим берүү мекемелеринин өз ара байланышын өнүктүрүү, улуттук баалуулуктарды сактоо, аны менен бирге улуттук маданиятты, салттарды, көркөм мурастарды жайылтуу жана аларды эстетикалык билим берүүгө интеграциялоо. Иш-чаранын жүрүшүндө концерттик программа тартууланып, катышуучуларга сертификаттар тапшырылды. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Дене тарбия жана спорт институтунда эл аралык спорт күнүнө карата тегерек стол болуп өттү. Иш-чарага профессордук окутуучулар курамы жана студенттер катышты. Тегерек столдун жүрүшүндө эл аралык спорттун ролу, спорттун түрлөрү боюнча тажрыйба алмашуу, спортту өнүктүрүү боюнча сунуштар, келечектеги пландар жана студенттерди спортко болгон кызыгуусун арттыруу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин медиа борбору тарабынан даярдалган негизги жаңылыктар менен таныштыңыздар. Саламатта калыңыздар.